Ne kadar yapıyorsun? Nasıl mı? Yaptır. Yaptır. Hadi. Güzel. Tamam. Yılan be. Vahis. Ben taşım govert koyuyor taşta. Yaptırın lan. Çıkarayım o buz tağlarını bak. Ana filetini. Açık. Uzunlar. Caddem koysam düşündürü öleninden. Zaten. Тышкы иштер министрлигинин башчысы кытайларга карата чагымдарга алдырбоого чакырды. Кытайлык жарандар эмгек визасынын негизинде иштеп жатышат. Көзөмөлсүз эле каптап кирип жаткан жери жок. Бул тууралуу Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев кабар агенттигинде маегинде билдирди. Анын айтымында алар виза мөөнөтү бүтөрү менен чыгат. Чыкпагандары аныкталып, депортацияланат. Кытай жарандары мурдагы жылдарга салыштырмалуу көбүрөөк. Учурда биринчи эле кезекте Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу башталды. Бул долбоордо каралган иштерге Кытай жарандары дагы өздөрүнүн заманбап технологиялар менен тартылды. Өзүбүз дагы бул долбоордун алкагындагы ички темир жолдорубузду куруп жатабыз. Бирок бул ири долбоорду биз өзүбүздүн гана күчүбүз менен сала албай турганыбызды жарандарыбыз жакшы түшүнүүсү кажет деген Кулубаев. Ал чүйдөгү China Road жана Junsi компанияларынын айдоочуларынын жаңжалы боюнча комментарий берип, укук коргоо органдары териштирип жатканын айткан. Ошондой эле ал кытайларга карата чагымдарга алдырбоого чакырган. Ошол кытайлыктар каптап жатат деп провокациялык маалыматты таратып жаткандар жана нарында же дагы башка жакта жолдорубуз айлап жылдап салынбай жатат деп ач айкырык салгандар бир эле кишилер го дейм. Же балыкчы Барскоон жолун алалы. Жергиликтүү компаниялар биз жасайбыз деп жоопкерчилик алышкан. 4 жылдан бери аягына чыккан жок. Кытайлык компанияларды биз жалдап иштетип жатабыз. Жолбу, көпүрөбү, туннелби бүткөн соң кайра эле өз өлкөсүнө кайтышат. Эч ким түбөлүккө калып кетип жаткан жери жок. Ошондуктан учурдан пайдаланып жарандарыбызга, айрыкча Кытай жарандары каптап кетет деп негизсиз чочулап жаткандарга жана алар бул жакта мыйзамдуу, убактылуу иштеп жүргөнүн билип туруп, абалды чыңалткысы келгендерге кайрылат элем. Биз жаңы бир нерсе ойлоп тапкан жерибиз жок. Өнүккөн мамлекеттерден квалификациялуу же арзан жумушчу күчүн долбоорлоого тартып туруу дүйнөлүк практика. Барыбыз өлкө өнүксүн дейбиз. Ошону талап кылабыз. Бирок ошол багытта иш жүрүп жатса, элди козуткан, чагымчыл сөздөрдү айткандар бар. Бул такыр туура эмес көрүнүш деген Кулубаев. Ал Кытайдын элчилигине дагы жергиликтүү тургундарга сый мамиле кылуу, мыйзамдарды катуу сактоо зарылдыгы боюнча өз жарандарына түшүндүрүү иштерин күчөтүүсү керектиги айтыларын кошумчалаган. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден сурандарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз.
Баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Аллах таалам разы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат К деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги Эдин салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун. Жардамыңыздарга чоң рахмат.